Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашевдин бир тууган эжеси көз жумду. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашевдин бир тууган эжеси каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Сарбашевдин эжеси Сарбашева Гульнара Насирбековна узакка созулган оорудан улам көз жумду. Мэр Сарбашев Таалайбек Насирбековичтин аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун деп айтылат Ош шаардык мэриясынын маалыматында. Булак турмуш кеже. Гүлжайна Атаканова кнопкасы бар машина алды. Эми ырыс Жумартова эмне деп мактанат. Кудул Гүлжайна Атаканова темир тулпарлуу болгонун маалымдады. Ал өзүнүн социалдык баракчасына Анжелика Кайратова, Миргүл Бообекова, Айзат Бербаева менен эс алууда жаңы унаасы менен түшкөн сүрөтүн бөлүшүп, "Эх жашоо, кандай сонун, жашоону сүйөм, жакшы адамдар менен жүргөн өзү керемет" деп жазды. Көрөрмандары аны куттуктап жатышат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы Гүлжайна Атаканова учурда 37 жашта. Жакында эле карантин аяктаса, жеке жашоосунда өзгөрүүлөр болуп, той кылаарын маалымдаган болчу. Ошондой эле актриса айым карантин маалында кайрымдуулук иштерин активдүү алып барды. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Абдан кирешелүү. Ич кийим сатуудан ишкерликке жеткен Гулинанын баяны. Гулина Кадырова бизнеске эң төмөндөн тарта аралашкан. Адегенде ич кийим саткан бутикке сатуучу болуп орношот. Бирок айымдардын буюм тайымдарын жөн гана сата берүүнүн ага кызыгы жок эле. 4 жыл аралыгында дүкөндөрдүн санын 6га жеткирген. 26 жаштагы Гулина Кадырова азыр 2 бутиктин ээси. Ал эми бир кезде ич кийим саткан дүкөндүн гана сатуучусу болчу. Ушул тапта карантиндин айынан анын тигүү цехи айрымдардын модалуу буюм тайымдарын эмес, жеке коргоочу костюм жана бет кап тигүү менен алек. Учур кыйын болсо да ишкер бийкеч менен жай убактагы темалардан кеп козгодук. Коронавирус капсалаңы качандыр бир күнү бүтөт. Ал эми кыздын көзү кызылда эмеспи? Өзүңүз жөнүндө тыңдайлы алгач. Баткен облусуна караштуу Кадамжай шаарында төрөлгөм. Кийин ата-энебиз менен Бишкекке көчүп келдик. Борбор калаада экономикалык университетти кызыл диплом менен аяктадым. Студент кезимде эле ич кийим дүкөнүнө сатуучу болуп ишке киргем. Бул ишке жөндөмүм бар экен. Сатуучулук иш оор, көтөрүмдүү, чыдамдуу болуу талап кылынат. Мисалы, кардарлардын сиркеси суу көтөрбөй калганда кырдаалдан чыгуу оңой эмес. Андайда баарын жайгарып кетиш үчүн керек болсо кечирим сурап, чакан белек сунуп кое алам. Бишкектеги сатуучулардын бири менен маектешкенимде шаардагы дүкөндөрдөн көп уурдашаарын айткан эле. Ооба, андай учурлар болот. Андан да ич кийим кичинекей, уурдашта жеңил. Кыз кыдырып жүрүп, сумкасына байкатпастан салып коюшу мүмкүн. Кээде ченеп көргөн бөлмөдөн уурдаган учурлар да болот. Чыгымы сатуучуларга жүктөлөт. Эмнеге бул адилетсиздик го? Сатуучу товардын жана кассанын сактыгы үчүн жооп берет. Кардар баш бакканда телефонду чукулап отура албайсың. Ордуңдан туруп анын жанына басып барышың керек. Билишимче сатуучу болуп деле көпкө иштебепсиз. Ишиңиз тез эле илгерилеп кеткен экен. Жарым жыл иштеген соң алдыга жылышым керектигин түшүндүм. Мен иштеген дүкөн ири эл аралык түйүнгө таандык эле. Бир күнү баттынып, бул бизнестин чет өлкөдө жашаган кожойкесине телефон чалдым. Дагы бир филиал ачууну сунуштадым. Эгер бул ишти колго алгың келсе, анда имаратты да өзүң тап, ремонтун да жасатып, сатуучуларды өзүң тандап, Туркияга товарга да өзүң жөнөйсүң. Баштай турган болсоң, мен каржылайм деди. Ошол убакта 19 гана жашта болчумун. Мен үчүн эбегейсиз жоопкерчилик эле. Баарынын ишенимин актай аламбы деп аябай коркком. Бирок ишке кириштим. Оңой олтоң болгон жок. Ыйлаган учурларым да болгон. Мисалы, мурда курулуш ишинен кабарым да жок эле. Анан дүкөндөн дүкөн кыдырып, гипсокартон, боек, профилдерди сатып алууга туура келди. 3 ай ичинде экинчи филиал ачылды. 4 жыл аралыгында 6 филиалды ишке киргизүүгө үлгүрдүк. Бишкекте 4, Ошто 2 дүкөн иштей баштады. Акырындап менеджер болдум. Кийин башкаруучулукка жеттим. Өз ишиңди баштоого кандайча чыгындың?
Бул тармакта бышып жетилдим. Анан өзүм үчүн иштөөнү чечтим. Чөнтөгүмдө болгону $300 бар. Бирок ата-энем мага ишенип, иш баштоо үчүн акча беришти. Эжем экөөбүз кийим-кече дүкөнүн ачтык. Жалпы $20,000 тегерегинде каражат талап кылынган. Эмнеге ич кийим эмес, кийим дүкөнүн ачууну чечтиңиз? Биринчиден, ич кийим сатууда тажрыйбаңыз бар. Экинчиден, билишимче, бул кийим-кечеге караганда кыйла кирешелүү го. Дароо ич кийим сатуудан баштоого абийирим жол бербеди. Себеби мурдагы дүкөндө да ишимди таштай элек болчумун ал кезде. Экинчи бутигимде ич кийим сатылат. Туура айтасыз, чындап эле бул кирешелүү иш. Анткени ич кийим бизнеси сезонго карабайт. Кыздар кызыл, кара, ак ич кийимдерди жыл бою сатып ала берет. Кадимки кийимдердин модасы 2 ай сайын алмашат. Эгер бул сезондо неон түстөгү кроссовка модада болсо, 2 ай өткөн соң аларды сенден эч ким сатып албайт. Эгер модалуу буюмдарды көп көлөмдө сатып алып, сатууга үлгүрбөй калсаң, демек акчаңдын күйгөнү. Ич кийимде мода анчалык ыкчам эмес. Мындан сырткары алардын өздүк наркы да кыйла арзан. Ошондуктан чынында эле кирешелүү. Бирок баары бир ич кийим индустриясы деле өзгөрүп турат го. Ооба, бул багытта да трендтер жок эмес, бирок алар кийимдегидей бат алмашпайт. Мисалы, мурда пушап, башкача айтканда дене түзүлүшүн жакшы көрсөткөн ич кийим предмети модада болчу. Бирок 1,5 жыл мурун эле үлбүрөгөн, поролонсуз катуу тирегичтери жоктоп модага кирди. Купальниктерге да мода өзгөрүп турат. Январь айында эле жайында көлгө кыздар эмне кие турганы аныкталып калат. Мисалы, быйылкы сезондо ак түс көп тандалат. Көкүрөк тушта V тамгасы түрүндөгү элемент кошулган, жука поролон тагылган купальникта модага кирет. Соңку жылдары кыздар кооз пижамаларга да кызыга баштады. Мурда кыздар көп жылга ылайыктап бирди гана сатып алышчу. Ал эми азыр пижаманы да түрлөп ала баштады. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Биз үйдө да жасана кийинип калдык. Кирешеңизден чыгашаңыз арткан учур болду беле? Жок, компаниямда өзүм бухгалтермин. Андыктан карантинге чейин дайым кирешебиз артып турганын так билем. Албетте эмерек жана ремонт чыгымдарын актай элек. Бирок муну да 2-3 жыл ичинде ишке ашырам деп турам. Бир айда тапкан эң көп сумма канча болду эле? Дүкөндүн биринен товар айлантуу 800 000 сомго чыккан бир жолу. Бул мени абдан кубантат. Алдыда эми миллионго жеткирүүгө умтулам. Ич кийимди кайдан алып келесиздер? Туркия, Кытайдан ташыйбыз. Андан тышкары өзүбүздүн тигүү цехибиз бар. Өз брендибиз менен дизайнерлик буюмдарды дагы чыгарабыз. Өздөрү тиккенден көрө даярын саткан пайдалуу экенин угуп калам бизнесмендерден. Бардык эле ишкерлер өндүрүшкө аралашкысы келбейт. Эгер жакшы өзгөчө буюмду чыгарсаң, кыйла пайда алып келет. Эгер Кытайдан ташып келинген товарларга окшоштуруп өндүрсөң, анда пайдасыз. Анткени баасы да төмөн. Базарда жок буюмдарды өндүрүү керек. Мисалы, биз дизайнер менен бели узун болгон кенен шымдарды тигип, үстүнө чыптаган кофта тиккен элек. Укмуш өттү. Көл жээгинде купальник үстүнө жабынуучу жука кийимдин 10 түрүн тигип койгонбуз. Бирок коронавирус чыгып калып, кардырларыбыздын назарына сунуштала элек. Баары карантинге жабылаарын укканда кандай абалда болдуңуз? Товар айлантууну улам жогорулатып, жазга даярданып жаткан элек. Укканда дендароо абалга кабылдым. 15 мартта биздин бутик жайгашкан соода борбору карантинге жабылды. Ошол маалда сатуучулардын маянасын берип, товар алып койгом. Кассада акча жок. 1 айлык карантинге колумда 1000 гана сом калган. Экинчи сокку доллардын 85 сомго чыгышы болду. Анткени биз товарга да, ижара акысына да доллар менен төлөйбүз. Курстун жогорулашынан эле ижара акысы 30 000 сомго кымбаттап кетти. Бизнесиңизди кайра жолго кое алдыңызбы? Ооба, бет кап жана коргоо костюмдарын тигүүгө кириштик. Кездеме тандоого дарыгерлер менен кеңештим. Ным өткөрбөгөндөй болушу маанилүү экен. Бул товарды эң арзан сатууну чечтик. Себеби ансыз да азыр кыйын учур эмеспи? Биз тиккен коргоочу костюмдар тендер боюнча мамлекеттик ооруканаларга алына баштады. Ошондой эле бизден жеке бейтапканалар, дарыкана, банктар сатып алышууда. Ишкерлердин көпчүлүгү Бишкекте жакшы кызматкерлерди табыш кыйын деп наалып калышат. Жоопкерчиликсиздер өтө көп. Айрыкча биздин чөйрөдө жаштар ишти телефонду чукулап эле убакыт өткөрүп, маяна алмай деп ойлошот. Чындап ишке ыклас койгон кишини жумалап издөөгө туура келет. Кыргызстанда айымдар иш да куруп, үй бүлөгө да жетишээрлик убакыт бөлө алышат деп ойлойсузбу?
Турмушка чыга элекмин. Балдарым жок, андыктан баарына убактым жетет. Үй бүлө курганымда деле бизнестен баш тартпайм. Аны кийин таштап коюш үчүн ачкан эмесмин да. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайтынан алынды.